Nasrettin İhsan Çakay'da mıklı Kırgız'ın jigitleri kaydan çıkardı деп ошо. Sizge дагы терең барасыз. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында мамлекеттик жана саясий ишмер Насирдин Исановдун 80 жылдыгына арналган илимий конференцияга көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, окумуштуулар менен саясат таануучулар келишти. Анда Насирдин Исановдун эгемендүү Кыргыз Республикасынын түзүлүшүнө жана бекемделишине кошкон салымы айтылып, өлкөдөгү социалдык, экономикалык, коомдук, саясий жана маданий өзгөрүүлөрдө саясий жетекчи катары ишмердүүлүгүнө илимий баа берилди. Эң оор абалда мамлекетке, элге кызмат кылганына анализ жасалып, Насирдин Исановдун өрнөктүү өмүрү азыр коомчулукта таңкыс болуп жаткан чындыктын символу катары кийинки муунга үлгү, азыркы атка минерлерге сабак дешти. Азыркы жаштарга, азыркы мамлекеттик кызматкерлерге ушундай таза адам болгула. Ушундай чынчыл болгула. Аз иштеди, бирок саз иштеди. Билимди аябагандай терең алган экен Москвада. Мына ушундай кызматкерлери, билимдүү адамдар, чынчыл адамдар биздин коомдо жетишсиз болуп атат. Ушундай болгула деп кайрыларлы. Жогорудагыдай анализдин негизинде окумуштуулар тарабынан китебин чыгаруу каралган. Ал эми Насирдин Исанов менен үзөңгүлөш иштеген легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов ошол мезгилдеги кыргыз интеллигенциясынын арасында Насирдин Исанов билими терең жетекчи, кыргыз тарыхына из калтырган улуу инсан деп атады. Насирдин Исановдун эгемен мамлекетибиздин алгачкы премьер-министри кызматында таза иштегени өзгөчө айтылды. Исанов комтөрдү иштетүүдө, эгемендүүлүк алгандан кийин эл аралык валюттук фонддон келген кайтарымсыз каражаттарды алууда эрктүүлүгүн көрсөтө алган. Кыргызстан ушул кембагал эми жаңы келаткан мамлекет. Ошон үчүн биз 3 миллиард доллар бөлөбүз. Эч немеси жок. Процент жок, эчтекеси жок. Ошо жардам катарында беребиз. Бирок Кыргызстандан бир кагаздар керек болот экен. Энный проценти биз өзүбүз алабыз. Насирдин Исанович каршы турганда. Bunday нерсе албетте көптөгөн бир адамдардын тамагына тыгылган сүйөк болгон. Шеримкуловдун айтуусунда кумтөр башталгандан бери 300 тонна алтын казылса, өлкөгө анын 30 тоннасы же 10% калган. Эгерде Исанов тирүү болгондо мындай болбойт эле дейт. Ушундай эле оюн саясат талдоочу Жолборс Жоробек да, легендарлуу парламенттин экс-депутаты Жамин Акималиев да айтышты. Эгер ушул киши бизде премьер болуп, же болбосо жетектеп жашап калганыбызда, Кыргызстан бүгүн башкача мамлекет, башкача болуп. Эгер бул киши аман болуп, аман жүрсө, жетпек жүрүп мамлекет башта келсе, Кыргызстан мына ушундай болуп талкыланбайт эле го. Экономика болсо, сайыл чарбабыз, өнөр жайыбыз, транспорт сакталып калып, азыктайбыз, жакырчылык болбой, элди жумуш менен камсыз кылып, жаштарыбыз тентебейт беле деген ойду айткым келет да. Тилекке каршы Насирдин Исанов өкмөт башында 10 ай иштегенден кийин кырсыкка учурап каза болгон. Автоунаадагы 4 кишинин ишинин жалгыз сынанып каза болгон табышмактуу кырсык ушул кезге чейин жакшы изилденбегени элинин зээнин кейитип, дали акыйкат иликтөөдөн үмүттөрү үзүлбөй келет. Кеч болсо да ушунун бир сырын ишке ашып, бир чындыктын үстүнөн чыксак, бизге адилеттик орнаса чоң жардам берет эле. Белгилүү мамлекеттик ишмер эли жерин өзгөчө сүйүп, ага таза эмгегин арнаган Насирдин Исановдун калкына жасаган кызматы тууралуу айтылчу кеп Али алдыда. Калия Карыбекова, Жакшылык Идрис уулу, билим жаңылыктарына.